Assalamu alaikum. Murunku 30 yıl içindeki siyasatçılar bari иллюстрация geçiş gerek. Bilik ketti, revolütsiya boldu. Biroq murunku ele yüzler, murunku ele sözler kayra geldi. Oşolar bizi götüröbü, oşolar Kırgızstanды öndüröbü. Биздин эми ашып калган акыбыз жок. Терең ойлонолу. Кимди колдоп атабыз? Мен көрүп атам. Кайсы спортсмен, кайсы инсан кимди эшип жүрөт. Мурунку саясатчылардын бирөөсүн да колдобойлу. Баары иллюстрация geçiş керек. А менин позициям, мен Садыр Жапаровду колдойм. Келечектеги президент катары көрөм. Баарыбыз биримдиктүү болуп, 7 областты 7 жакка тартпай, бир күч болуп, Садыр Жапаровду колдоп, келечектеги президент кылып алалы. А мурунку 30 жылдагы саясатчылар өзүн көрсөттү. Анан бийликке жаштар келиш керек. Вот илимдүү болбосо дагы Кудайдан корккон, жебеген, мекенге кызмат кылган патриот инсандар келиш керек. Ассаламу алейкум. Жаман көрбөйсүз. Садыр ага элди өргө тартып жатат. Саткындардын накта жүзүн ачып жатат. Сая түшүп текшерсе жалганчылар саясий куугунтук деп айтып жатат. Буюрса арыстандар утуп жатат. Байкуштар чилдей тарап учуп жатат. Бирөөсү ачкачылык жарыялап, байкатпай ичип алып кусуп жатат. Садырга сын таккандар жайнап жатат. Сансыз элдин ачуусу кайнап жатат. Жапаровду зе, билимсиз бала деген жалакорлор элди бөлүп кайрап жатат. Каракчылык иштерди тыйып жатат. Кармап туруп ууруларды сыгып жатат. Камчыбек Ташиев сүйлөбөстөн көп нерсени иш жүзүндө кылып жатат. Музгундар өзүн эле ойлоп жатат. Буюрса элдик бийлик орноп жатат. Жапаров Садыр ага иштей бергин. Жалпы эл артыңыздан колдоп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мынакей биз азыр Ошко карай багыт алып жатабыз. Бизде мынакей унан ичинде бараткан Абдыган Аксакал учурдагы саясий кырдаал боюнча өзүнүн пикирин билдирип жатат. Эгерде Садыр Жапаров өлкөгө президент болуп дайындалбаса да Кыргызстандын келечеги жок дегендей пикирин билдирип жатат. Аксакал, өзүңүздүн оюңузду бир угалы. Көпчүлүк ел каалап Садырды алып келип президентке коюп аткандан кийин биз мындан чоң үмүт менен ушул болот деп Алладан тилеп отурабыз. Эгерде Садыр болбой турган болчу болсо, анал жаңы чимкириктер эгерде коттошо турган болчу болсо, Кыргызстандын келечеги жок. Мен ачык эле айтам, камасаңар камап жүргөрүлө. Мен Россияга кетем, көчүп кетем. Балдарымды, неберелерим, чегерелерим, тууган уругум менен Россияга көчүп кетем. Демек Садыр Жапаровго сиздин көзүңүз жетет, ошол болуш керек, э? Ошол болуш керек. Эгерде Садыр Жапаров болсо да Кыргызстандын келечеги оңолот. Онда без проблема. Тынч, мындан жакшы заман, мындан жакшы жер, мындан жакшы мамлекет болбойт. Мынакей достор, Абдыган Аксакал менен биз жолдо эле жолоочубуз, эми жолдо бара жатып эле тааныштык. Бирок Аксакалдын көз карашы боюнча, эгерде Садыр Жапаров өлкөгө президент болуп келбесе, анда Кыргызстандын келечеги жок жана мен Кыргызстанды таштап Россияга кетем деген сөздөрүн айтып атат. Бул Аксакалдын сөзүн мен деле колдойм. Сөз түрдө. Мынакей достор, саясий бекер кетпей, эки адамдын башы бириксе, азыр Кыргызстанда саясий серепчиге айланды. Ошондуктан биз деле бүгүнкү конституциядагы өзгөртүүлөрдү, башкы мыйзамды талкуулап жөн кетпей, ушул боюнча сөз кылып кетебиз. Сак саламатта болгула. Комментарий калтырабыз, комментарий. Мындай ойго бололу, биз келечекти биз сактап калабыз. Биз алданбайбыз, жана сатпайбыз, жана сатылбайбыз. Биздин позиция ошондой, кыргыз элим. Баштайынбы? Баштай берели дейт. Биринчи очерет. Улуттук коопсуздук кызматкеринин жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыдыр Шаичке узун өмүр тилейбиз. Мекенин сүйгөн, мекен үчүн күйгөн адамдарга колубуздан келишинче жылуу сөз айтып коюш биздин милдет. Ошондуктан Камчыбек Ташиев байке ооруп атканын биз кече уктук, интернет желилерине чыкты. Ошол адамга Аллах Таала өзү камилан дейт, толук шифа берсин. Аллах Таала өзү бул оорудан ошо
ооруну түп тамыры менен жок кылсын. Экинчи очерет мага WhatsApp'tan болобу, башка жактан болобу жазып атат. Паспорттор боюнча паспортторду сурап жатат. Биздин паспортторубузду алып кетти дейт. Кимдер алып кетти десем, ошо Мадумаровдун адамдары ошо паспорт чогулуп жүрөт экен. Ошого эч кимиңиздер паспортту бербегиле. Эч убакытта эч кимге паспортту бербегиле. Баарыңарды чакырам. Кыргыз элим 30 жыл паспортуңарды ар кимге берип, ар кимдин кулу болдуңар. Балдарыңар Россияда кул болду. Кореяда, Америкада кул болду. Эми да ошону каалап атсаңар, ушундай кадамга барбагыла. Биздин келечекти улуумун сатпагыла. Паспортуңарды эч кимге бербегиле. Эми мен айтып кете турган нерсе, эң негизги нерсе Орозайым жөнүндө. Садыр байке жөнүндө аябай катуу айтып атат. Назик деген кыз Мадумаровдун адамдары экөө тең. Мен биринчиден таластык адам катары, инсан, Кыргызстандын инсаны катары айланайын карындашым Орозайым жана Назик, мен биринчиден фейк эмесмин. Силердин баарыңардын сатылып кеткениңер үчүн, чындык үчүн чыгып атам. Элдин башына ар кандай эмелерди айтып, элдин башына ар кандай нерселерди айтып, элдин башын айлантпоого чакырам. Биринчиден силер мактап аткан, силер жактап аткан Адахан Кимсанбаевич убагында не деп айткан? Ушул суроолорду биринчи ошого бергиле. Адахан Кимсанбаевич не деген? Мен биринчи очерет парламентке барсам же президент болсом, президенттик башкарууну орнотом. Жана биринчи очерет текенин наркы дүйнөгө алып кете турган конституциясын алмаштырам деп эле. А эмне үчүн силер ушул адамды жактап жана колдоп жүрөсүңөр? Садыр Нуркожоевич келгенине бир аз болуп, конституцияны алмаштырып, президенттик башкарууга өтөбүз десе, неге буну силер көрө калдыңар? Кыргыз элим, адилеттүүлүктүн да чеги болот. Акмакчылыктын да чеги болот. Каралоонун да чеги болот да. Ошондуктан бөлүшүп лайк басып туруңуздар. Орозайым, сага айтарым, өзүңдүн сөзүңө жооп бере албасаң, сөзүңө тура албасаң, эмне үчүн 6 миллион адамды зекийсиң? Садырды бир гана зектер колдойт депчи. Кыргыз элим, бул жерден кече өзүңдүн колуңан келбегенден кийин эфирге чыгып, элге кайрылуу жасаба. Жасадыңбы? Тилиң менен кылдыңбы? Мойнуң менен тарт деген сөз бар. Мойнуң менен тарт. Анан каяктагы бир эки сөз деп албаган адамдар лайк басабыз. Мерде азыр фейктер кирип кетти, ошолорду карап турабыз. Эки сөз деп албаган адамдар намыстанат. Силер кайсы кара жаныңарга намыстанасыңар? Кайсы кара жаныңарга Россияда тентип жүргөнүңөргө намыстанбайсыңарбы? Силердин лидериңер, лидер эмес, ал саясатчыңар, саясат сөрөйүңөр. Силердин жериңерди сатып жөргөн үчүн тентиреп, ар кимиңер Россияда ар кимдин ар бир орустун жамбашын жууп, бутун жууп жүргөнүңөр калппы? Кыргыз элим, бул жерде мен силерге айтайын, ушунчалык намустуу, мыкты жигит экенсиңер, эки сөз деп албайт экенсиңер, баарыңарды көрүп атам. Бул жерде метрого эмнеге балдарды чыгарасыз, аялдарды чыгарасыңар? Аялдарды чыгара турган болсоңор, метрого өзүңөр кыйын экенсиңер, жумушуңарды таштап коюп, Мадумаров үчүн доканса барсаңар, өзүңөр кол топтосоңор болбойт беле? 30 000 колду. Бул жерден дагы силердин акылсыз деңгээлиңер жок экенин көргөзсүңөр. Ар ким айткан сөзүнө, кылган ишине мыйзамдын чегинде жооп берүүгө тийиш. Мыйзам, сен жазган мыйзам, мен жазган мыйзам болсо дагы, Текебаев жазган мыйзам болсо да, мыйзамды тепселесең, мыйзамды буссаң, бир убакыт келет, мыйзам алдында кааласаң да, каалабасаң да жооп берүүгө тийишсиң. Аны ким жазган ал мааниге эмес, мыйзам чегинде бизде Кыргызстан, биз законный мамлекетте жашап аткандан кийин, мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин жооп берүүгө тийишпиз. Кыргыз элин бөлүшөбүз да, адам көбөйтөлү. Ошон үчүн Орозайым, карындашым, айланайын, силер саясий союк болуп кеткениңер үчүн, силер принципиңер жок болуп, ар кимге сатылып кеткениңер үчүн, ошондуктан аргасынан адилеттүүлүктү айтып мен чыгып атам. Канча деген активисттер
Мавлян Аскарбеков, Адил Турдукулов, Айбек Мырза, Бабакулов, жана башка Эдил Байсалов, дагы бир эмелер. Деги айтчы, аттары көп. Дайыр Орунбеков, ушуга окшогондордун бардыгы сатылып кеткен үчүн силерге окшогон саясат сөрөй бир мандаттын аркасынан чуркап ар кимди жамандаганыңар үчүн мен чыгып жатам. Бирөөңөргө акимчиликти берди, бирөөңөргө айыл өкмөттү берди, бирөөңөргө жана тазалык ишканасынын бир жерин берди. Ошону кучактап жатып калдыңар баарыңар. 6 миллион элди зектер колдойт Садырды дедиңер. Садырдын аркасында 6 миллион калай калып бары? Айланайын, карындашым. Ошону сен эч убакта унутпа. Саясатта бир күн дагы жүрбөй жүрүп, саясаттын сыйзын түшүнбөй, сен саясий союк болуп калган үчүн мен чындыкты айтып чыкпадымбы? Мен сени түшүнөм. Саясий союкусуң. Неге дегенде Мадумаров сага бир мандатты абишейт эткен. Ошон үчүн мандат үчүн ар кимди жамандаганга, ар кимди зекигенге 6 миллион адамдын үстүнө туруп секирип, ал 6 миллион адамдын үстүнө сийип салгандан да таюу тартпаган адамсыңар. Убагында Республика партиясы не деген каргыштарды айткан 2015 жылы? Не деген карганган, туз урсун, баламдын ант урсун, баламды муну урсун деп, буну аткарбасак, бул абишенен аткарбасак деп ошенткен. Силер дагы популист ошолордун бир түрүсүңөр. Мадумаров болсо 6 миллион адамды сабат истесе, Орозайын сен болсоң 6 миллион адам зектесең. Эми силер эле калдыңар бизди зекөөгөн. Бизди ар кандай ар бир жакка түртпөгөн. Бөлүшөбүз кыргыз элим. Давайте ар кимдер ондон группага ыргыткыла. Ар кимдер лайк басып, комментарий өзүңөрдүн позицияларыңарды жазгыла. 1000 миң адам киришин каалайм. Эми бул жерде айтып атасың Орозайым, мына чындык үчүн айтып коеюн. Садыр Нуркожоевич. Не үчүн сен Садыр Нуркожоевичтен кетип калдың? Айтайынбы? Садыр Нуркожоевич 11 жыл 6 айга кезилгенде сен айттың. Ошол адам 11 жыл 6 айга кезилген кезде, бул Садыр болду, түрмөдөн чыкпайт деп тиги жакка секирип кеттиң. Мен сага айтып коеюн, адилеттүүлүк болгон үчүн. Канча адамдар сотко катышкан, сен айтып аткандай болуп, адамдарга эч убакта Садыр Нуркожоевич акча төлөп берген эмес. Ал убактан 1 сом, ал тыйыны да жок болчу төлөгөнгө. Талас областынан Серен деген байкы бар. Бир канча семьялар бар, бала чакасы менен келген, бир канча пенсионер адамдар бар. Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан адамдар келген. Ошол убакта собур кылып, ошол жерде өзүң да көргөнсүң. Адамдар топтоп бербеди эле жол киресин. Мен ошол бир канча адамды алып барып, вокзалга алып барып, мен салып келбедим беле ар бир областка. Сен ал убакта мен тааныбайт болчуң. Анткени мен силерге окшогон популист эмесмин, жана силерге окшогон саясатчы сөрө эмесмин. Мен кыргыздын бир кыргыз үчүн күйгөн патриот бир адаммын. Ушунун бардыгын, соттун бардыгын 25 мартта 2017-тен баштап бардыгын билем. Анткени Садыр Нуркожоевич менен чогуу менин атамдын бир тууган иниси соттолгон 8,5 жылга. Садыр Нуркожоевичтин бала чакасы полный бүттүр соттолгон. Бирок УКМКда 4 саат отурдум, мындай тигиндей деп атасың. Мен ал тууралуу, сиз тууралуу мен маалымат билбей чыгармын. Бирок мен дагы отурган катары, мен да ошол жерде сүйрөлгөн катары 2 саатта бардыгын алып барып 8,5 жылга, 11 жылга камап жиберген катары мен дагы бул нерсени аябай жакшы билем. Каралоонда чеги болот. Кыргыз элим, буга окшогон трайбалисттерге, буга окшогон эл бузарларга ишенбегиле. Буларга ишенсеңер, силерди көргө тыгат. Анткени буга бир далил. Кылбаган нерсени кылды, айтпаган нерсени айтты, 6 миллионду зек, 6 миллионду сабатсыз кылып койду. Булар кыргыз элин жамандап жүрө берип, ушуга көнүп калган. Россияга барса да сен кыргыз болуш үчүн орус болуп, анан кийин кыргыз болуш керек деп, булардын позициясы жок, ушундай акмак адамдар да мындай айтканда. Энелерди урду деп атасың. Мен сага айтып коеюн. Энелерди урду деп атасың.